Бишкектин 1-май райондук соту 14-февралда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин чет өлкөгө чыгып дарылануусуна уруксаат берген чечим чыгарганын кабарлады. Бул тууралуу документтин сүрөтү интернетке жарыяланды. 13-февралда Атамбаевга карата жогорку соттун мурда чыгарган чечимдери жокко чыгарылып, кайра кароого жиберилгенин аталган органдын басма сөз кызматы билдирди. Сотту коллегия жаңачылган жагдайлар боюнча Атамбаевга Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан кое берилишине байланыштуу чечимди жокко чыгарып, иш жаңыдан кароо үчүн 1-май райондук сотуна жөнөтүлдү. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин адвокаттары аны Кримтөбөл Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотууга айыптаган өкүмдү жокко чыгаруу үчүн жогорку сотко былтыр августта кайрылган. Кыргызстандын 2 жолку премьер-министри убактылуу өкмөттүн төрагасынын 1-орунбасары болгон жана 2011 жылдан 2017 жылдары мамлекетти башкарган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2019 жылы Батукаев иши боюнча камалган. 2020 жылы Бишкектин 1-май райондук соту аны Кримтөбөл Азиз Батукаевди түрмөдөн мыйзамсыз бошотууга буйрук берип, коррупцияны уюштурууга айыптуу деп таап, 11 жыл 2 айга кесип, мамлекеттик сыйлыктардан өзүнө жана үй бүлөсүнө таандык мүлктөрдүн ажыраткан өкүм чыгарган. Батукаев иши боюнча мурдагы баш прокурор, мурдагы саламаттык сактоо министри, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы, жаза аткаруу кызматынын мурдагы жетекчиси жана башка жооптуу кызматкерлер кармалып, сот жообуна тартылган. Кыргызстанда маңзатсаттуу, мыйзамсыз курал сактоо, ошондой эле адам өлүмүнө алып келген башаламандыкты уюштуруу боюнча айыпталып, 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган Азиз Батукаев 2013 жылы айыккыс илдетке чалдыкты, ичер суусу аз калды деген негизде мөөнөтүнөн мурда түрмөдөн чыккан. Нарындан Бишкекке жеткирилип, атайын рейс менен Орусияга учуп кеткен. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Кой Таш окуясы, 2010 жылы июнь окуясы, Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупциялык иш боюнча шек сыналып жатат. Ага Кой Таштагы жер тилкеси боюнча да айып коюлган. Ал 2019 жылдын августунан бери камакта. 2020 жылы октябрь айындагы башаламандыкта абактан чыгып, кайра кармалган. Мурдагы президент өзүнө тагылган бардык айыптарды четке кагып, саясий куугунтукка кабылганын айтып келет. Кемпирабад иши боюнча айыпталып Бишкектеги тергөө абагында жаткан жарандык активист Перизат Суранова саламаттыгы начарлаганына байланыштуу бүгүн 14-февралда ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Эленора Сабатарова Азаттык радиосуна билдирген. Суранованын абалы канааттандырарлык деп сыпатталып жатканын кошумчалаган. Перизат Суранова Чүй облустук ооруканасына бүгүн жеткирилди. Учурда операция жасоо пландалып жатат. Суранова ден соолугу кескин начарлап кеткенин, медициналык анализдери операция керек экенин көрсөткөнүн, бирок ага тийиштүү ооруканага жатуу мүмкүнчүлүгү берилбей жатканын айтып, даттанган кыйноолорго каршы улуттук борбору 7-февралда маалымдаган эле. Перизат Суранова Кемпирабад ишине байланыштуу камалып отургандардын бири. Ал ноябрь айында ачкачылык жарыялап, ден соолугуна байланыштуу кийинчерээк токтоткон. Кемпирабад ишине байланыштуу 30га жакын киши жапырт башаламандык уюштурууга даярдык көргөн деген шек менен кармалып жатат. Алардын айрымдары үй камагына чыккан. Азыр 20дан ашык адам абакта кармалууда. Анын 5-өө аялдар. Шаардык сот аларды февралдын 2-жарымына чейин камакта калтырган. ИИМ аларга массалык башаламандыкка даярдык көрүү деген негизде иш козгогонун, алардын кармалышы мыйзамдуу деп табылганын билдирген. Исманкулов үй камагына чыккан жок. Бул тууралуу чечимди 12-февралда Бишкектин Октябрь райондук соту чыгарганын жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда ал Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалат. Эске салсак, 10-февралда башкы прокуратура көз микрохирургия клиникасынын жетекчиси Алмазбек Исманкулов жана Бишкек шаардык мэриясынын жооптуу кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон. Мекеме алар Бишкек шаарынын номер 6 клиникалык ооруканасынын 2-корпусу жеке жактарга ижарага берүүгө тыюу салынганына жана ооруканаларда орундардын жетишсиз экенине карабай, ижара акысын атайлап азайтуу менен мыйзамсыз ижарага беришкен деп белгилеген. Аткаминердин мыйзамсыз аракеттеринен улам мамлекетке 93 миллион 162 576 сом зыян келтирилгени аныкталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 336-беренеси коррупция менен кылмыш иши козголуп, учурда тергөө аракеттери жүрүп жатат. Жааматтык коопсуздук боюнча кызматташуу уюмунун бузулбас боордоштук машыгуусунун Арменияда болоору пландалган, бирок эми Кыргызстанда өтө турган болду. Бул туурасында ЖККнун Бирдиктүү штабынан кабарлашты. Буга чейин Россиянын коргоо министри 2023 жылдагы эл аралык аскердик кызматташтыктын алкагында Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрү менен башка мамлекеттердин улуттук армияларынын кургактагы жоокерлеринин машыгуусу өтөөрүн билдирген. Андан улам Арменияда ЖККнун тынчтык орнотуучулар контингентинин бузулбас
жолбаш боордоштук деп аталган окуусу өтөрү пландалган. Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян маалымат жыйында Армениянын аймагында быйыл ЖККнун машыгууларын өткөрүү максатка туура келбей тургандыгын айткан.